Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык кырдаал оор бойдон калууда. Баалардын өсүшү уланууда. Инфляциянын деңгээли 5%дан ашты. Коомчулук өкмөткө жана парламентке ичи чыкпай жатат. Серепчилердин пикиринде кыргыз саясатчыларынын жеке амбициясы элдин кызыкчылыгынан жогору болууда. Мисалы 10 апрелдеги митингдин айынан мугалимдерге, доктурларга, аскер кызматкерлерине төлөнчү өлкө казынасы бир топ чыгашага учураган. Многие магазины закрылись, предприниматели вывозили товары, вы знаете. Экономический ущерб от данного мероприятия мы оцениваем только по Бишкеку в размере минимум 100 миллионов сом. Өлкөдөгү саясий туруксуздуктан улам республиканын экономикасы күн санап алсырап жатат. Түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу бар. Ал саясий туруктуулук. Бүгүнкү күндө аталган туруктуулук байкала элек. Жер-жерлердеги нааразычылык акциялар, митинг пикеттер, саясатчылардын өз ара пикир келишпестиктери, кызмат доордулардын талашуулары — мунун баары экономиканын өнүгүшүнө тоскоол жаратууда. Инвестиционный климат не улучшился, и позвольте заверить, что политической стабильности, восстановление доверия граждан к правительству, правительственным структурам будет и останется нашим приоритетом. Айрым серепчилердин айтымында инвесторлордун саны кен иштетүүгө каршы митингдердин санына теңелсе, анда Кыргызстан кен казып алуу боюнча эче кайла бутуна туруп кетмек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө абал андай эмес. Правительством, которое у нас меняется очень быстро, не удается решить две проблемы. Это проблема коррупции и проблема защиты прав инвесторов. Отдельный населенный пункт решает и диктует нашей исполнительной и законодательной власти, должно разрабатываться месторождение или не должно. То есть получается, наши политики это называют, парламентаризмом, а я думаю, что инвесторы это воспринимают как беспредел, анархию и другие, негативными вещами это называют. Поэтому здесь должна быть четкая позиция, как будут защищены интересы инвесторов. 3 апрель 2014 жыл Талас облусунун Бакаята районунун тургундары райадминистрациянын алдына чогулуп, Шыралжын алтын иштетүү кенин жабуу боюнча талабын коюшкан. Натыйжада Боотерек айылынан Талас, Тарас, Сусамырга кетчү жол жабылган. Чогулгандарды кендин жашоочуларга тийгизген зыяны кызыктырган эмес. Бир гана талап — жабылсын. Учурда жаңы өкмөт тарабынан аймактарды өнүктүрүү программасы иштелип жатат. Бул тууралуу экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр Валерий Дил билдирди. Анын айтымында пайдалуу кендерди иштетүүдө акимдердин иш алып баруусу жетишсиз болууда. Одной из причин политической нестабильности как раз является то, что на местах, то есть наша вертикаль государственной власти, связанная с местными администрациями и акимами районов, они недостаточно ориентируются в ситуации, связанной с использованием природных ресурсов, расположенных на их территории. Ошондой эле энергетика тармагын унутууга болбойт. Эгерде жакынкы убакта өзүбүздү электр энергиясы менен камсыздап жана сата алабыз деп айтып келсек, азыр антип айтууга болбойт, дейт Дил. Мунун себеби өлкөдөгү суунун азаюу мезгилинин ордун алышы болгон. Жаңы өкмөт, жаңы жүздөр, жаңы кадамдар. Учурда эл жаңы түзүлгөн өкмөткө ишеним артышууда. Бул үмүттөр канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашат, аны убакыт көрсөтөт. Тегерегинде адамдар да кичине убакыт берип анын иштегенин эметсе, анан кийин бир жыл өткөндөн кийин билинет дагы, анан кийин көрөбүз да. Азыркы жаңы шайланган өкмөт мен үчүн туура эле шайланды го, туура эле келди премьер-министр. Эми иштин баары ошо алып кетишти да. Ошол аткарылган иштер тууралуу элге, коомчулукка отчет берип туруш керек. Анан баягы тартипти катуу колго алыш керек. Багуусуз балдардын саны көбөйүп жатат күндөн-күнгө. Мына ошолорго кам көрүш керек. Кары картаңдар, багуусуз калгандар көбөйүп жатат. Мына ошолорго шарт түзүп берсе, андан кийинкисин анан акырындык менен көч бара оңолот.